Салам достор, сиздер менен кино дүйнөсү. Тасманын башында зомбилерден элдер ыйлап, коркуп жанын аман алып калуу үчүн айлакерлик издеп жатышса, каарманыбыз Акира тескерисинче «Ура, жумушка барбайм» деп кубанат. Бул абдан күлкүлүү, бирок ошол эле учурда кайгылуу көрүнүш. Демек каарман үчүн күнүмдүк тажатма, оор жумуш зомбилерден да коркунучтуу болгон. Каарманыбызга дүйнөнүн кыйрашы ага өмүрүндө биринчи жолу эркиндик берет. Андай эмесе туп-туура 5 жыл мурунку күндөргө кайтабыз. Акира Тендо биринчи жолу жумушка кирип, кесиптештери менен таанышып, кубануу менен күнүн баштайт. Кесиптештеринин арасынан Оотори аттуу сулуу кыз менен таанышып, жумуштан кийин чайханада дагы маек уланат. Ошол эле учурда ал өзүнүн башчысы Касаки менен да таанышат. Жумуштун биринчи күнү эле Касаки ага түнү менен иштеп, толтура тапшырмаларды аткарууну буйройт. Кийинки күнү да ушул эле көрүнүш кайталанып, Акира үйүнө аран кайтат. Ал жумуштун көптүгүнөн улам, жумушта эле жашап калат. Ар бир күнү бири-бирине окшош, азабы бүтпөгөн оор күндөр өтө берет. Акира бир күнү өзүнүн жакын досу менен жолугуп, жумушунун ордунун айтып арызданат. Бирок алардын сүйлөшүүсү уруш менен аяктайт. Ал канчалык чарчаса да жумуштан чыгып кете албайт. Себеби Японияда жаңы жумуш табуу өтө эле кыйын. Бир жыл бою катаал жумуш графигинде иштеп, чарчап бүткөн Акира эртең кайрадан жумушка барбаш үчүн өзүнүн поезддин астына таштоону кыялдана баштайт. Бирок ага мындай ашча кадамга баруунун кереги жок эле. Себеби эртеси адаттагыдай эле жумушка жөнөп жатса, эшигинин алдындагы кошунасы зомбиге айланып калганын көрөт. Андан шашылып качып бара жатканда, артынан толтура камкор зомбилер кубалап жөнөйт. Алардан аран качып кутулуп, шаарда караса, айлананын баары аң-таң болуп, бүтүндөй Токионун башаламандык каптап калганына күбө болот. Бул коркунучтуу көрүнүштү көргөндө, бир жыл бою тынымсыз, эс алуусуз иштеген Акира эң башкы нерсени эми жумушка барбай калса болорун түшүнөт. Буга абдан кубанып, сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберет. Ошол замат анын эсине жумушунда жүргөн сулуу кесиптеши Оотори түшөт. Дал ошол маалда кош бойлуу аял сыналгыдан коркунучтуу зомби тууралуу жаңылыктарды көрүп жаткан болот. Бул кабарларды көрүп, коркуп жатканда, күйөөсү аны тынчтандырууга аракет кылат. Капысынан терезеден кубанычтуу Акира пайда болуп, дүкөндөн эчтесе керек эмеспи дейт. Көңүлү көтөрүңкү жүргөн шайыр Акира велосипедин тебип, зомбилер каптаган Токионун көчөлөрүн аралай жол тартат. Зомбилер анын артынан катуу чуркап кубалап жөнөшкөндө, Акира педалды болушунча катуу айландырып, качып отуруп өзү издеген Ооторинин үйүн табат. Ооторинин батирине киргенде, ичи башаламан болуп чачылып жатканы менен, сүйүктүү кесиптеши аман эсен экенин көрөт. Бирок батирде халат кийген дагы бир зомби жүргөн болот. Акира андан өзүнүн жетекчисин, компаниянын башкы директорун дароо тааныйт. Ооторини куткаруу үчүн ойлонбостон зомби директорго карай жөнөйт. Кармашта зомби анын париктерин жолуп алат. Бирок дароо эле катуу соккудан дубалга барып урунат. Акира кайрадан зомби жетекчисине умтулуп, экөө тең жерге кулап түшөт. Ошол замат Оотори да колуна тийген буюм менен зомбинин башына урат. Бул кармаш учурунда Оотори ага ачууланып, аялын таштап келбей койгону үчүн жетекчини уруша баштайт. Көрсө алар көңүлдөш болуп жүрүшкөн экен. Чыныгы драма ушул жерден башталат. Бирок окуя муну менен бүтпөйт. Башкы жетекчи Ооторини иштеп жетишкен болот. Натыйжада сүйүктүү кесиптеши Оотори да көз алдында зомбиге айланып, Акирага карай атылат. Акира жазык менен коргонуп отуруп, өмүрүндө биринчи жолу Ооториге аны канчалык жакшы көрөрүнүн оюн алат да, батирден качып чыгууга мажбур болот. Акира дүкөндөн алган тамак аштары менен кошуналарына жардам берейин деп кайтып келет. Бирок тилекке каршы эсиз калган батирде калган кошуналары да эбага эле зомбиге айланып жетишкен эле. Бул көрүнүш Акиранын кабыргасын кайыштырып, абдан капа кылат. Бирок ушунча жоготууларга карабай, Акира ичинен жашоого болгон зор каалоону сезип, мындан ары карай аман эсен жашап өтүүнү чечет. Зомбилерге жем болбош үчүн Акира өзү ар дайым ишке ашырууну кыялданган жүзү иштин тизмесин жазат. Зомби коркунучунун экинчи күнү башталат. Акира өз үйүн иретке келтирип, көчөгө толтура таштандар кытат. Андан соң глобуска барып, керектүүлөрүн чыйнайт. Зомби сатуучулардан качууга туура келет. Акира чачын ар кандай түскө боеп, бирок кайра эле өзүнүн табигый түсүнө кайтат. Ал заңгыраган асман тиреген имаратка өзүнүн сүрөтүн тартып, кезектеги ачык зомбилердин калың тобунан качат. Тездетүү үчүн Акира велосипедин кубаттуу мотоциклге алмаштырат. Ал эми кечинде асманга жаркыраган аткычтарды атат. Ал эми эртеси күнү түз эле көчөдө шашлык уюштурат. Тилекке каршы анын бардык соустары түгөнүп калып, аларды алып келүү үчүн кайрадан эле глобуска барууга туура келет. Ал жактан жигитке коргонуучу баш кийим кийген бир бейтааныш адам кол салып, таяк менен шилтейт. Бирок зомби эмес экенин түшүнгөндө, бейтааныш адам коргонуучу баш кийимин чечет. Ал чыныгы тирүү жана абдан сулуу кыз болуп чыгат. Анын аты Сидзуке эле. Ошол учурда көчөдө бирөө жардам сурап жалына баштайт.
Биздин каарман аны зомбиден куткаруу үчүн ошол тарапка чуркап жөнөйт. Дагы бир тирүү адамды куткарууда ага Сидзука көмөктөшүп, зомбини оңой эле жеңип алат. Сидзука велосипед менен кетип калгандан кийин каарман үйүнө кайтат. Ал жерден эсине эң жакын досу Кенчо түшүп, ага дароо чалат. Досу чоңдор үчүн мейманканада калганын жана айланасын зомбилер курчап алганын айтат. Акира досун куткарууну чечип, мотоцикли менен каттуулданып жөнөйт. Жолдо зомбилердин тобун сүзүп албаганга аракет кылып, кечке маал керектүү мейманкананы табат. Бирок ал жерде зомбилер өтө көп эле. Акира зомбилер үнгө чуркаарын байкап, топтолгон жерге музыкалык колонканы ыргытат. Зомбилер ага алаксыганда спортчудай буйтап өтүп, мейманканадан Кенчону куткарат. Чатыр аркылуу жакынкы сыра ичүүчү жерге качып барган достор жеңишин белгилешет. Кенчо досунун зомбиге айланганга чейинки кылуучу иштеринин тизмесин окуп, ага суктанат. Ал эми Акира тизмесине Супермен жана Человек-паук деген жаңы каалоосун кошот. Акира жаңылыктарды көрүп, Токио гуманитардык катастрофанын босогосунда турганын билдирет. Ал досуна океанариумга барып, ал жерден акулалардан коргоочу атайын суучулдардын костюмдарын алууну сунуштайт. Анткени мындай костюмдарды зомбилер иштей албайт деп түшүндүрөт. Азык-түлүк камдоо үчүн дүкөнгө барышканда зомбилерден качып келе жаткан адамдарды көрүшөт. Алардын арасында Судзуки да бар эле. Судзуки зомбилерден шамдагайлык менен коргонуп, биздин каармандар менен бирге жашынууга жетишет. Ал жака таксист жана анын 2 жүргүнчүсү да киришет. Ал жердегилердин баары океанариум эң коопсуз жер деген чечимге келишип, ал жака барууну пландашат. Ошол учурда таксист өз колунан зомби тиштеген жаракатты байкайт. Ал эми анын кыздары болсо бул убакта күчтүү алкоголь ичимдигин ичип жатышкан эле. Ал эми Акирага Судзуки келип, анын колундагы чийлик кеткен жерин бинт менен таңып жатканда, кокусунан алардын аркасында турган таксист өзгөрө баштайт. Таксист заматта зомбиге айланып, биздин каармандарды кууп жөнөйт. А бул учурда анын жүргүнчү кыздары стюардессалардын кийимдерин кийип көрүп жатышканда, алардын аркасынан зомби пайда болот. Зомби алгач бир кызды, андан кийин экинчисин тиштеп алат. Коркуп кеткен Кенчо качып жөнөйт. Ал эми зомби анын артынан кууп жөнөгөндө, Акира музыканын жардамы менен зомбинин көңүлүн буруп, кайрадан досун куткарып калат. Ошол эле учурда Судзуки дүкөндөн чыгып кетүүгө аракет кылат. Бирок зомбилер аны кууп жетишет. Судзуки алардан коргонот. Акира менен Кенчо зомбилердин көңүлүн буруу үчүн салют атышат. Үчөө тең дүкөндөн качып чыгып, көчөдөн жүк ташуучунан көрүп, ичине киришет. Бактыга жараша машинанын ачкычы бар экен. Биздин каармандар зомбилерден качып кутулушат. Эми алар үчөө океанариумга бара жатышып, сырадан бир аздан ичип алууну каалашат. Зомбилер апаатынын 7-күнү башталат. Кенчо чачын боёп, сары чачтуу болот. Ал эми Судзука көчөдөгү иттерге тамак берет. Көп өтпөй биздин каармандар көлгө туш болушуп, өмүрүндө биринчи жолу серфинг жасап көрүшөт. Ошондой эле алар дельтапланда да учушат. Акира болсо өз тизмесинин кезектеги каалоосун чиет. Кечинде биздин каармандар рамён жеп, кечки тамак ичишет. Эртеси алар көздөгөн жерине жетишет. Бирок ал жерде да зомбилер ээлеп алган экен. Алар зомбилерден алысыраак отуруп, сонун эс алуудан ырахат алышат. Андан кийин алар океанариумга бара жатышканда, капысынан унасын башкара албай, кырсыкка учурашат. Көрсө бирөөлөр жолго атайын мыктарды жана курч желелерди чачып коюшкан экен. Каарманыбыз өзүнүн мурунку жаман жетекчиси Косугинин кыйкырыгынан улам эсине келет. Алгач муну туш көрдүмбү деп ойлойт. Бирок туш эмес болуп чыгат. Көрсө жетекчи океанариумду өзүнө башбаане кылып алган экен. Ал жерде Акиранын каза болду деген кошуналары, кесиптештери да бар эле. Жетекчи ошол жерде кайрадан өз бизнесин ачып алып, каармандарды күнү-түнү иштегиле деп мажбурлай баштайт. Ал тургай ач зомбилерди капаска камап, ууру каракчылардан коргонуу үчүн сакчы кылып коюптур. Кенчо, Судзука жана башка байкош жумушчулар эң арзан, начар тамактарды жеп иштеп жатышса, тиги жетекчи жыргап эң кымбат тамактарды жеп, ал эми биздин каарман ага официант болуп иштейт. Каарманыбыздын мурунку кошунасы Кенчо менен Судзукуну бул төрмөдөн алып чыгууга аракет кылат. Ал балдарга каалаган машинаны алып качууну сунуштайт. Дал ошол маалда океанариумдун аймагына зомби кирип келип, жумушчулардын бирин тиштеп алат. Бул башаламандыктан пайдаланып, зомбилердин тобу өздөрүнүн капасынан чыгып, башбаанекке кирип келишет. Чындыгы башаламандык ушул жерден башталат. Кенчо менен Судзука Акираны таап, өздөрү менен бирге качууну сунуштайт. Бирок Акира баш тартат. Кыз жүк ташуучу унаага кирип, столдун үстүнөн анын аткарыла элек иштеринин тизмесин көрөт. Ал океанариумга кайра кайтып келип, Акираны кайрадан өздөрү менен бирге кетүүсүн суранат. Анткени бул жерде ал сөзсүз зомбиге айланат. Акира жашоосундагы бардык бактылуу көз иримимдерди эстейт. Ал эми Косуги ошол маалда анын иштер тизмесин өтүгү менен тепкилеп жатат. Биздин каарман өзүнүн жетекчисин түртүп жиберет да, өзүнүн кагазын өйдө көтөрүп, жумуштан кетерин айтат.
Дал ошол замат имаратка зомбилердин тобу кирип келет. Туш тарапка качат. Ал эми Акира өзүнүн мурунку эки кесиптешин куткарат. Алар андан ары карай журкап, океанариумдун акулалар жашаган бөлүгүнө туш болушат. Жырткыч акула ошол замат алардын бирин жеп салат. Бирок бул жөнөкөй акула эмес. Буттары бар, зомби акула экен. Адамдар корккондон качууга аракет кылып, кичинекей кампада жашынышат. Акира элдин арасында Косугу жок экенин байкап, ага жардам берүүнү чечет. Ал өзүнүн жек көргөн жетекчисине акуладан коркоочу костюмду кийип, аны куткарат. Жетекчи качып баратканда акула биздин каарманга кол салат. Бирок жардамга ишенимдүү Кенчо жетип келип, зомби акуланы жүк-жүктөгүч машина менен сүзүп кетет. Акира бул жолу да Косугуни ач зомбилердин тобунун куткарганын чуркайт. Жетекчи жашынып алат. Ал эми зомбилер биздин каарманды тиштеп алууга аракет кылышат. Бактыга жараша анда коргоочу супер баатырдык костюм бар эле. Ортодон Судзука пайда болуп, музыканын жардамы менен зомбилердин көңүлүн бурат. Ал колундагы үн күчөрткүчтөр менен чуркап келип, аларды сууга ыргытат. Зомбилер дароо алардын артынан чуркап, торго түшөт. Кенчо чуркап келип, акула анын артынан кубалап келип, аска ташка тыгылып калганын айтып мактанат. Косуги пайда болуп, жеңишке кубанат. Бирок капысынан акула асканы талкалап чыгып, ага кол салат. Акира Тендо акула менен кармашка кирет. Бул маалда Судзука бир нече батарейканы алып, өткөргүч сыяктуу бир нерсе жасайт. Ал акуланы ток менен урдурууну каалайт. Кенчо ошол батарейкаларды алып, аларды ыргытат. Акира акыркы күчүн жыйып, Супермендей эле учуп барып, акуланын тумшуктан ары урганда, акуланы тогуруп, шал болуп жерге кулайт. Акира чуркап барып, досун караса, аман-эсен экен. Кишилердин баары куткарылып, океанариумдагылар тамак аштарын машиналарга жүктөп, жолго чыгууга даярданышат. Акира, Кенчо жана Судзука да өздөрүнүн жүк ташуучу унаасына түшүп, жолго чыгышат. Акира досторуна келгиле менин тизмеме дагы жаңы кыялдарды кошолу дейт. Эми бул тизме жалпы тизме болуп калды. Достор, тасма жаккан болсо каналга катталып, мага жактуу белгисин баса кетиңиз.